Мана бүгүнүздөрмү урматтуу угармандар, мына бүгүн биз элдин баарысында коомдук кайрымдуулук фонду бизге ар дайым жардамдашып жаткан эжелер менен ушул сокулуктагы жаш майыптар коомунун эжелерине токуу боюнча курстарды өткүзүп атабыз. Негизги максат ар дайым айтып келгендей баягы балык кармап беребиз, балык кармаганды үйрөтүү. Ошондуктан бул жакта мисалы 362 майыптар катталган. Булар баягы коляскада чыга албайт, бирок бул жакта байкерлер өздөрү цех ачып иштеп келатат, эмелеп жатышат. Эжелер болсо тигүү менен алектеп атат. Ошондон ушул тигүү боюнча маалыматтар берилип, мастер-класстар өтүп атат. Ошондуктан азыр мына ушул процедурадан бир аз көрүп өтөбүз. Бул жакта мынакей Эрнис байке ушул жаш майыптар коомунун жетекчиси, локомотиви, ар дайым кызматта, кыймыл-аракетте дегендей. Мынакей Эрнис байке, сиз да бир-эки ооз мындай нерсе болду эле негизи. Жок, мындай буга чейин өз аракетибизди кылып келгенбиз коомдун. Мен көбөлөрүн кыялга орнотуучумун жана кол өнөрчүлүккө 33 бала келишкен. Аяктын 7 баласы аздык учурда мастер болуп чыгышты. Буга чейин мындай нерсе келип бизди үйрөтүүгө мындай нерсе болгон эмес. Элим барсыма коомдун коомдун эмилгенисинен бул нерсе болуп атат. Кыздар мисалы 10 кызыбыз үйлөнүп кетсе, эртең ушул кыздарыбыздан калган башкаларга коомдук кыздарды үйрөтүп кеткенге даяр да булар дагычы. Бул деген кандай десек жолун баштап жанагындай кайрылмаган берип койсо балыгын өздөрү кармап жеген даяр да негизи мындай айтканда. Аракет кылса берекет экен негизи. Тутум жок, колум жокто жата берсек жата беребиз. Пенсия пособияны кароо биздин максат негизи ошондой да, пенсия пособияны карабай биз биргеликте ынтымактуу астыга оокат кыйганга көңүлдүү отобуз да. Максат. Буюрса. Ишке ашып кетсин. Бул жакта Мына видеолор бар. мастер-класстар башталды. Эки жолу артан метка кылып коюп, биринчи рядда отурчу. Болот да сен? Чыкпайт. Башында эми жактан киргиз жипти. Ой, неме күрчөңдү киргиз. Жипти жакка чыгарып. Чыгарып. Ошону илип чыгарып. Жок, ороп эле өзүң ороп чыгар. Көрдүңбү? Сен ороп эле тартасың, өзү чыгып кетет. Эми эки жипти бир кыласың. Муну бирөөнү бул сол кол менен ар бирөөнү бирден чыксыңар. Мынакей бир 2 саат арадан өттү. Жана эле баштап аттык элек. Эжекелер мына уже бүтүп аткандар бар, тигип аткандар бар. Мынакей бүтүрүштү. Бул жакта мынакей. Кандай болду? Жактыбы? Сон болду, сон. Жакты. Мына мастер-класстар бүткөндөр бар. Мына бул жыйынтык катары. Мынакей. Мен истиги бик болуп кеткен го. Арылган. Мына көрдүңүздөрбү? Жарым күндө мастер-класс. Мынакей бул жакта plus_studio.kg Инстаграмына кирсеңиздер болот. Бүгүн Вот эти пришли. А, нет, розовый. Ты бантик сон болот го дейт. Розовый бантикчи. Она не хочет бантик. кандай гана керемет. Тиги снежинкачы. Нет, сумка. Бул жерде бар. Элдин башында коомдук кайрымдуулук фонду мына эртең менен баштап элек. Бул жакта жыйынтык катарында майып маалымат ретинде айтып болчу, бул жаштар майыптар ушундай эле жакшынакай. Атайын кухняда болот. Мага көрбөйсүңөр. Ошолорду алсаңыздар болот. Анан жыйынтык катары мына мисалы үчүн эртең менен баштаган эмес, мына plus_studio.kg жалпы ачылып билдирет. Анын ичинен Чынар эже, Ачел эже, жана ошондой эле мынакей Зыкеева, Айылга антене келип убактыларын бөлүп келип атат. Эми жыйынтык ретинде турган болсок, мынакей ар бирөөнүн жыйынтык ретинде жасалган продукттары мынакей бул жакта
Калган айда концертте деп Кыздар көрсөтүп койгон иштерин. Бул жакта мынакей азыр видео кетип атат, урматтуу эжелер. Баягы жыйынтык иретинде кылган сиздердин жумуштарыңыз, анан кандай болду, ой пикириңиз учурдан пайдаланып? Мен биринчи ушундай токуп атам. Мен биринчи немем мындай кол эмгегим. Эжелерге да чоң рахмат. Мен аябай өзүм ушуну токудумбу деп аябай карап кармалап көрүп атам. Силерге да чоң рахмат. Биз аябай кубанып атабыз. Баягы бир нерсени билип алсаң жакшы го. Анан дагы биз өзүбүз билбеген нерселерди да билип алдык, көрүп алдык мындай. Мен аябай кубанычтамын эжелердин келгенине. Элиң барсынбы деген кайрымдуулук фондго да Байкеске да чоң рахмат. Ушинтип биздин бир талабыбызды элге калтырбай, ушулардын бир ушундай бир немеси бар эле деп айтып элек. Ошону дагы аткарып, ушу эжелерди алып келген сизге да чоң рахмат. Сиз да оорубаңыз, ден соолукта болуңуз, ишиңизде ийгилик, үй бүлөлүк бакыт. Siz radyoda иштебейсизби же? Голосуңуз дагы аябай коңгол экен. Бул жакта мынакей бүгүнкү мастер-классты көрсөткөн эжелерибиз, Чынар эже, Асель эже. Негизи Instagram баракчасында да бар. +_studio.kg, жана болбосом ошону издеп тапсаңыздар болот. Анан ошондой эле биз менен биргеликте эртеден бери кечке жүргөн эстрада жылдызыбыз, үнү десе үйүнүн Фоновый музыка кылып турган. Демиш берип.